Бүгүнкү тема англис тилинин алфавити жана ар бир тамганын туура окулушу жөнүндө болот. Туура окуп жана сүйлөө тамгаларды билүү менен гана бүтпөйт. Сөзгө жараша ар кандай тыбыштарды бериши мүмкүн. Англис тилде 26 тамга бар. Алардын 5-өө үндүү болсо, мисалы A, I, E, O, U, калгандары өнсүздөр деп аталат. Мисалы D, T, R, S, B жана башкалар. Азыр тамгаларды үйрөнүп баштайбыз. Менин артыман кайталап айтып кетериңиздер. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z же Z деп айтылат. Азаматсыздар, эми кичине практика жүзүндө окуп көрүңүз. Бул тапшырманы өзүңүздүн атыңызды жана ылдыйдагы аттарды, ысымдарды жазып, тамгалап окуп көрүңүз. Мисалы, менин атым Тима, T, I, M, A. Азаматсыз, тамгалардын айтылышын билүү өтө маанилүү. Анткени жашоодо мисалы атыңызды тактап таңгалап айтып коюңузчу деген учурлар болуп калышы мүмкүн чет жерлерде. Азаматсыз, эми ар бир тамганын туура окулушун талдайбыз. A тамгасы apple, cap. Сиз көрүп тургандай эле A тамгасы 3 тыбыш берет экен. Биринчиси A. Сөзгө жараша, мисалы cake, play, day, name деген сөздөрдө A деп окулат экен. Ал эми man, cap, fan, fact бул сөздөрдө тыбышы берет. Жана father, car, park, star төмөнкү сөздөрдө тамгасы А тыбышын берет экен. Бул жерде эч кандай өзгөчө эреже жок. Жөн гана ар бир сөздү көп окуп көрсөңүз, практикада өзүңүз эле жаттап каласыз. Кийинки тамга B, bank, B. B тамгасы Б табышын берет. Box, book, big. Жана кээ бир сөздөрдүн эң аягында туруп калса, climb, bomb, com. Б тамгасы тыбыш бербей айтылбай калат. Ал эми С тамгасы cap, car. Бул тамга 2 тыбыш берет. Биринчиде К табышын бериши мүмкүн. Негизи A, O, U тамгалардын астында турган болсо, анда cat, car, cup К табышын берет экен. Ал эми sell, city, cement сөздөрүндө болсо С табышын берет экен. Бул эрежелер бардык сөздөргө тиешелүү эмес, ошондуктан кайрадан айтып кетейин. Бул жерге көптөгөн практика керек. Бул сөздөрдү көбүрөөк окуп, көп кезигиш керек да бул сөздөрдү. Кийинки тамга D, date, dance. Д тамгасы бир гана тыбыш берет. Д, dad, day. Кийинки тамга И. Көптөгөн окуучулар
и тамгасын кыргызчадагы эле деп окуй беришет, бирок бул жакта дагы эки тыгыш берет. Мисалы ear and биринчиде и тыгышын берет, be, he, these. Тыгышын да бериши мүмкүн, red, bad, get. Эгерде сөздүн ортосунда бир гана үндүү болсо, и, анда көбүнчө сөздөр деп окулат. Жана үнсүз и. Cake, name, bake. Эгерде бир сөздө бирден ашык эки үндүү болсо, жана и тамгасы аягында туруп калса, көп учурларда ал тамга окулбайт. Мисалы cake, name, bake. Кийинки тамга F. For, fund. Бул тамга бир гана тыгышты берет. Food, fish, fast. Кийинки тамга J. Кечиресиздер. Go, game. Бул тамгадагы эки тыгышты берет. Биринчиси Г жана Ж. Go, get, giant, gene. Кийинки сөз. Кийинки тамга H. Hair, hat. Биринчи мисалда Х тыгышын берет. He has house. Бирок биздин кыргыз тилинде айтылганда Х тамгасы катуу эмес, жумшак айтылат англис тилинде. He has house. Кээ бир сөздөрдө бул тамга үнсүз болуп калат. Our, honest айтылбай кетет. Ice, idea. Бул тамгада эки тыгышты берет. Биринчиси I, time, lime. Экинчи тыгыш болсо I. Sister, sit, fit. Эгерде сиз байкагандай, бир сөздө эки үндүү болсо, time, lime, аяксы и менен бүткөн болсо, экинчи үндүү менен бүтсө, анда ай катары окулат. Ал эми sit, fit, аягы үнсүз менен сөз аяктаган болсо, анда и катары окулуп кетет. J. Jog, job. Бул тамга бир гана тыгышты берет, Ж тыгышын. Job, jog, joke. Кийинки тамга K. Kid, key. Бул жерде бир гана тыгыш берет, бирок no, ni, nok. Ушул сыяктуу сөздөр эгерде К тамгасынан кийин N тамгасы туруп калган болсо, анда К тамгасы үнсүз болуп калат. No, ni, nok. Калган учурларда болсо К тамгасы king, kid, book. К тыгышын берет. L. Like, love. L тамгасы бир гана тыгыш берет. Love, like, loved. M. Man, male. Бул да тамга бир эле тыгыш берет. Кандай айтылса ошондой окулат. Man, milk, male. N. No, note. Бир гана тыгыш берет. No, nickname. O. Үнсүз тамга O. Old, oil. Open, robot, box. Бул да тамга бир гана тыгышты берет. Кандай жазылса ошондой окулат. Park, pot. P тамгасы. Бул да тамга бир эле тыгышты берет. Pen, pot, pill. P. Q тамгасы. Queen, unique. Бул тамга К деген табышты берет. Бирок Q тамгасынан кийин кайсы үндүү турса, ошол тыгышка ооп кетет да. Мисалы Q, queen, Q болуп кетет. Question, unique. Кийинки тамга R. Мисалы red, rent айтылышы.
Бул да тамга кандай айтылса ошондой, кандай жазылса ошондой айтылат. Red, rate, rude. Р тамгасын тыбышын берет. С тамгасы sad, sit. Бул тамга кичине татаалыраак, анткени сөзгө жараша жана тамганын сөздө кандай жайгашса ошондой өзгөрө берет да. Мисалы, S тыбышын берет. Sun, see, sleep. Z тамгасында берип кетет. Rose, says, dogs. Эгерде S тамгасы сөздүн аягында туруп калса, анда жумшарып кетет да. Жана Ш. Sure, sugar. Ушундай саналуу эле сөздөрдө S тамгасы шыбалып окулуп кетет. Жана Ж тамгасы. Vision, treasure, measure. Т тамгасы. T. Top, 10. Бул жерде негизи Т тамгасы тылды дегенде тыбыш берет. Top, 10, TV. Бирок ушундай саналуу сөздөр бар. Shin, nation, ration. Ушул сөз айкалышта гана Ш болуп окулат. Калган учурларда Т деп тыбыш менен окуйбуз. Ю тамгасы бул жерде татаалыраак болуп кетет. Ю тамгасы Ю тыбышын берет. Cube, use, universal. Кээ бир сөздөрдө У тамгасы берет. Blue, true, glue. Аягында турган И тамгасы кичине жумшартып кетет экен да. Blue, true, glue. Ал эми кээ бир сөздөрдө sun, cup, luck. А болуп окулуп кетет. Көбүнчө эгерде сөздө бир эле үндүү болсо, мисалы sun, cup, luck, анда Ю тамгасы А деп окулат. V, В деген тыбышты берет. Visit, when, vase. W, W дегенде double деген эки деген сөздү билет. Эки U. Wet, way. Бул тамга В деген тыбышты берет. We, wa, wo. Эгерде бул тамгадан кийин кандай үндүү турса, ошондой болуп өзгөрө берет. Мисалы, wind, И тамгасы турат, демек we болуп калат. Water, А тамгасы турат, демек water. One, О тамгасы турат, демек one болуп өзгөрүп кетет экен. X, X-ray, box, X тыбышын берет. Box, fox, mix. Y, YouTube, yellow. Y тамгасы ый тыбышын берет. Yes, yard, yellow. Кээ бир сөздөрдө I тамгасын I деген тыбышты берет. Fly, cry, my. Эгерде бул сөз кыска сөз жана сөздүн аягында турса, жана жалгыз эле бир үндүү болсо, анда I деп окулат. Ал эми happy, party, family. Эгерде бул сөздө бирден ашык көбүрөөк үндүүлөр болуп жана сөздүн аягында туруп калса, анда happy, И катары И тыбышын берет экен. Эң акыркысы Z, Z тамгасы. Zoo, zebra. Кандай окулса ошондой эле тыбыш берет. Z тыбышын берет. Zero, zebra. Эми кыска тапшырма сизге. Азыр мен сөздөрдү айтам. Ошол сөздөрдө кандай тыбыштар бар, жараша 3 колоннага бөлүп чыгыңыз. Cap, man, park, start, cake, play, pack, apple, baby, car, star. Демек, бул тапшырмада эй тамгасынын ар түрдүү айтылышына болгон тапшырма болду. Бул жерде азыр
жооптору чыгат. Кийинки тапшырма. Ю тамгасынын ар кандай айтылыштарын, тыбыштарын практикалап көрүңүз. Угуп 3 колоннага бөлсөңүздөр болот сөздөрдү. Кеттик. Blue, sun, news, music, fun, glue. Бир сыйра тууралап көрүңүз. Өзүңүз жазган жооптор менен бул жакта чыккан жоопторду салыштырып көрүңүз. Кайсы жерде каталар бар, кайсы жерде каталар жок. Ката жок болсо, анда сиз азаматсыз. Жана акыркы тапшырма. Y тамгасынын ар кандай айтылышына тыбыштарды, сөздөрдү ар кандай тыбыштарга бөлүңүздөр. Yes, my, yard, try, yellow, happy, family. Бул биринчи сабактын аягы. Ал видеонун астында сүрөттөмөдө шилтеме аркылуу интерактивдүү тапшырмаларды аткарып практика жүзүндө кайталап чыксаңыз болот. Эсиңизде сактап каласыз. Жаңы темалар, жаңы сабактар жумасына 2 жолу чыгып турат. Эгерде сабактар пайдалуу болуп жакса, лайк басып, катталып комментарий калтырып кетиңиз. Ийгилик.